тағдырын кесіп қойым болды. Бірақ мен айттым бұл артымызда президент Ташакевич генеральный прокурор болды. Мен başkasını tanımайсыз. Давай деньги читай короче. Телефон алып қалдым, жанында қайшы запись кешер. Я сейчас даярдап қойдым арызды. Отправляю в Генпрокуратуру. Юрист өзі барады, прямо Генпрокурор барады. Дистерменен қолмен. Барғанда уже Генпрокурор бұларды көргеннен кейін уже брат 20 жылға кесілесің да. Мен ошол вариант тұрады. Не қыламыз? Первый вариант деп сұрайды. Талғат, айтуке, жүрегім езбетшуке, өл қовайын мен өлі. Короче, брат, $10,000 поставишь бір саатта. Ол нәрсен қырады. Бір жұма десең, бір жұма десең. Болды, семен разговор жоқ, все. Бұл заданиясымен, генерал заданиясымен келдім. Ұнша албай, 2 кило албай. Генерал айтты, қамала деді. Арызданып баршына 20 арыздарды ташиып менен, мен ташиып кәнде генералға. Все, болды. Үйдің сен, 20 жылға кешілмесек, чоңдордун алдында атты мен. Сен альфаны ждей уже. Бір күнге әпші. Жоқ. Бір күн. Кемдеріңен тап чауыз. ÖKM, прокуратура, все замешан. Мен экс-президенттің мақтанбайын соттық қойдым. Сот келді. Там берішкен. Мына жақты деді. Мен қарасаң өк. Сәлесі тұттасың ба? Мен саған мұсылманша келіп отам ба? Жоқ. Мен артынан тұттайым, артынан кетпей өнеді. Жоқ. Үйінет көрсің, кейін. Қыс. Все, работай. Пара талап кылуу фактысы боюнча прокуратура органынын мурдагы кызматкери кармалды. 2023 жылдын 16 февралында УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан системалык түрдө мамлекеттик кызматкерлерден акчалай пара талап кылуу жана алдамчылык фактысы боюнча прокуратура органдарынын мурдагы кызматкери кармалды. Кармалган жаран мурдагы кызмат ордунда иштеген фактысына таянып жана ошондой эле кара өзгөй максатты көздөп өлкө башчысы, УКМК төрагасы жана башка прокурор менен байланышы бар деген жалган маалыматты жамынып алып, мыйзамсыз текшерүү иштерин жүргүзүп, майда мыйзам бузуучулуктарды таап, коркутуу жолу менен мамлекеттик кызматкерлерден акчалай пара алып келген. Айта кетсек, Жалал Абад облусунун мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынан 3.000 жана 10.000 акш долларын алуу фактысы такталды. Кармалган жаран алдамчылык жолу менен Кыргызстандын кээ бир жарандарын 150.000 сом насыя алууга мажбур кылып, кымбат чөнтөк телефонун алдырып, кийинчерээк өзү тартып алган. Ошондой эле ал бир нече ирет алдамчылык жолу менен айдоочу күбөлүк алып берем деген убада берип, жарандардан көп суммадагы акча алып келген. Анткени кармалган жарандын атасы азыркы учурда Жалал Абад областында Унаа мамлекеттик мекемесинде бөлүм башчы кызматын ээлеп турат. Азыркы учурда башка ушул сыяктуу кылмыштарга катыштыгын аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иш-чаралары жана тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу кармалган ТТ аттуу жарандын кылмыштуу аракеттеринен жабыр тартышы мүмкүн болгон адамдарды өлкө башчысынын, УКМК төрагасынын жана башкы прокурордун атын жамынып алып, коркутууга дуушар болгон жарандарды УКМКнын дарегине кайрылууңуздарды суранабыз деп айтылат маалыматта. Фамилия, имя, отчество? Тайлаков Талгат Тайлаков. Громче. Тайлаков Талгат Тайлаков. Который айт? Тайлаков Талгат Тайлакович. Год рождения? 1902. Отур башыңды. Не oldu? Год рождения? 1902. Где ранее работал? Не работал нигде. Не работает. Уроженец? Уроженец город Жалбат. Жолле болса не oldu? Ayıptım o. Ya kolda verçe. Aha, пожалуйста.